Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 10-бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан шаарда мыйзамсыз жүргөн Өзбекстан Республикасынын 2 жараны кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, алар Өзбекстандын Фергана облусунун тургундары 1994-жылы туулган эркек киши жана 1999-жылы туулган аял киши. Милицияга 1999-жылы туулган аял октябрь айында жашоо шартынын оордугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагына сойкулук кылыш үчүн мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөнүн айткан. Учурда бул факт боюнча топтолгон материалдар жана кармалган жарандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилди. Бишкектин 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча ишти башка судья карамай болду. Бул тууралуу 11-ноябрда Азаттык радиосуна Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында соттолуучу Ирина Карамушкинанын адвокаты судья Марат Сыдыковду ишти кароодон четтетүү тууралуу өтүнүч келтирди. Сыдыков бул өтүнүчтү канааттандырып, чечимди соттун төрагасына жөнөтөөрүн билдирди. Марат Сыдыковду четтетүү тууралуу өтүнүчтөр буга чейин да бир нече жолу келтирилген, бирок ал андай өтүнүчтөрдү канааттандырбай четке кагып келген болчу, деди Жолдубаева. Бүгүнкү отурумга 1-июнда сот залына чакырылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да ошондон бери биринчи жолу катышты. Ал чындык эртели кеч жеңерин, Үсөнбек Ниязбековду ким өлтүргөнү анык болоорун айтып, жан сакчысы Канат Сагынбаев менен мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязовду кое берүүнү өтүндү. Жана алар мени сатпаган үчүн отурушат, деди. Соттук териштирүүнүн мөөнөтү бүгүн дагы 2 айга 11-январга чейин узартылды. Соттолуучулар Марат Шаменов, Норус Капарбек уулу, Рыспек Карыпбек уулу, Канат Осмоналиев, Амангелди Какебаев, Фархат Баабиев, Мээрбек Мискенбаев, Равшан Жээнбеков, Асел Кодуранова, Ирина Карамушкина жана Кундуз Жолдубаева боюнча үй камагы түрүндөгү бөгөт чарасынын мөөнөтү да узартылды. Ал эми Сагынбаев менен Ниязовдун бөгөт чарасы тууралуу маселени сот алар 9-октябрдагы Ала Тоо аянтындагы башаламандык боюнча камакта отургандыктан караган жок. Эрматбек Исмаилов Кара суунун акими болушуна каршы жарандар Ош облусунун жетекчилигине кайрылышты. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркуз Кадырбекованын айтымында Кара суу районунун жаңы акими тууралуу азырынча маалымат келип түшө элек. Кадырбекова 11-октябрь күнү облустук администрацияга бир нече киши келип, Эрматбек Исмаилов аким болуп келе турган болсо митингге чыга турганын айтып кайрылганын айтты. Исмаиловдун дайындалышы боюнча бизде маалымат жок. Бүгүн эртең менен 3 киши келди. Жер саткан деп арыздар жазып, эгер ушул аким болуп келе турган болсо, анда биз көтөрүлүп чыгабыз. Бир айыл өкмөттү жеген киши райондун баарын жеп салбайбы? Бул элдин үнү, эскертип коелу дешти. Буга чейин Азаттыктын кабарчысына Эрматбек Исмаилов аким болуп дайындалды деген маалыматты төгүндөп Бишкек шаарында жүргөнүн айткан. Бүгүн клуб басылмасына ал өз талапкерлигин көрсөткөнүн 2-3 күндө маселе чечилип калаарын айтты. Азыр чечиле элек, бирок менин талапкерлигим көрсөтүлүп жатат. Талапкерлигимди өзүм сунуш кылдым, деген Исмаилов. Папан айыл өкмөтүнүн мурунку жетекчиси Эрматбек Исмаилов жерлерди мыйзамсыз сатууга байланыштуу айыпталып, ага 2018-жылы кылмыш иши козголгон. Бирок аткаминер ошо бойдон жазага тартылган эмес. Шалаакылык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, бирок кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жазадан бошотулган. Исмаилов 4 ирет айыл өкмөт болуп шайланып, 2019-жылы өз арызы менен иштен кеткен. Ага чейин Папан айыл өкмөтүнүн тургундары бир нече жолу ага жана ошол кездеги аким Тилек Матраимовго каршы митингге чыгып келишкен. COVID-19 каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 11-ноябрдагы маалыматына караганда, соңку бир сутка ичинде вирус дагы 3 кишинин өмүрүн алды. Бир күндө дагы 400 кишиден жаңы аныкталды. Марттан бери илде жугузуп алгандардын расмий эсеби 64360 адамды түздү. Анын 55306сы сакайганы айтылды. Бир күндө 532 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Кыргызстанда пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун саны Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 1188 кишиге жетти. 18-августка чейин вирустан жалпысынан 1498 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылган. Бийлик каза болгондордун статистикасын кайра каралып чыкканын, 437 кишинин өлүмүнө башка оорулар себеп болгонун, 8 учур 2 жолу катталып калганын жарыялаган. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 3347 бейтап стационарда, 3850 киши үй шартында даарыланууда. Бул вирус лабораториялык ыкма менен аныкталгандардын расмий статистикасы. Дарыгерлер анализ тапшырбай илдетке чалдыгып үйдө жаткандар мындан көп болушу ыктымал экенин
айтып жатышат. Кыргызстанда коронавирустун жайылышы күчөп кеткенине байланыштуу август айында жабылган убактылуу стационарлар кайра ачылган.